Assalamu алейкум, урматтуу достор. Урматтуу мен катталуучуларым. Азыр биз Алабука районуна келип калдык. Сиздерге Алабуканын ичиндеги бардык мамлекеттик мекемелер, элдердин жашоо турмушу жана күнүмдүк жашоолорун чагылдырганга аракет кылам. Достор, азыр Алабука районуна кирип келаткан буканы сиздерге чагылдырып көргөзүп коеюн. Мына дал ушундай бука турган жерден баштап Алабука району башталмакчы. А бул болсо Уңгартоо. Дал ушул Алабука районуна кирип келе жатканда Уңгартоону көрүүгө мүмкүндүк болот. Уңгартоо Өзбекстан мамлекети менен Кыргызстан мамлекетинин чектеш аймагында жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Өзбек өкмөтү дал ушул тоонун үстүнө антенналарын орнотконго жетишкен. Атактуу Уңгартоо. Мына достор, Өзбекстан менен чектешкен жерлер өңдөнөт. Границанын зымы тартылгандай, мен картадан дагы азыр көрсөм, Өзбекстан менен чектеш жерде кетип жатканыбыз көрүндү. Достор, бул жер Аксы районунан Алабука районуна кирип келаткандагы атайын буканын сүрөтү коюлган ушундай айланма бар экен. Мына ошентип биз Алабука районуна келип калдык. Алабука районунун борбордук көчөлөрүнүн биринде турабыз. Мен сиздерге 2023 жылдын Кыргызстан боюнча биринчи ички саякаттардын бирин көргөзүп атам. Мен мындан кийин сиздерге барган жерлеримдин баарын чагылдырып турам. Мен жаштарга жана кыргызстандыктарга эмнени айткым келет? Жалаң эле Америка, Лас-Вегас бөлөк жактарды эле элестете бербей, ички саякаттарды дагы, ички өзүбүздүн руханий байлыктарды дагы издегенге аракет кылайлы. Мен сиздерге бүгүн Алабука районунун борборундагы жайгашкан бардык мамлекеттик мекемелерди жана ошондой эле эл көбүрөөк базарларды, кыскасы жашоо турмушун баарын чагылдырганга аракет кылам. Менин Алабуканын ушул борборундагы эмнелер бар экен бардыгын тартып атам. Өзүм Бишкектен келдим. Биз жайгашкан мейманкана Алатоо мейманканасы экен. Экинчи этажына жайгаштык. Биринчи этаж супермаркет экен. Эже бул кайдыл көчө? Бул жак Мамырбек көчөсү экен. Бул жакта стадион бар экен эже. Больница бар. Милицияхана ушул жерде. Баары жайгашкан, жакын. Могу жер Балтагул мектеби. Достор, сиздерге жакыныраак жайгашкан биз жаткан жатакананын жанында стадион бар экен. Стадионду бир чагылдырып коеюн сиздерге. Жайында аябай шибер, чөп, жаш балдар жакшы машыгууларды өткөрөт дейт. Достор, биз жайгашкан мейманканадан алыс эмес, дагы бир ушундай борборлук мейманкана бар экен. Чоң экен, 2 этаж. Комнаталар дагы дээрлик көп экен. Биз мына азыр борборлук көчөлөрдүн эң чоңдорунун бирине түштүк. Мен кечинде да бир аз мүмкүн болушунча кыдыргам. Азырда бир аз жарыкта сиздерге бардыгын жайма-жай көргөзгөнгө аракет кылайын. Эң көчөлөрдүн узундугу боюнча эң узун көчөсү ушул экен. Дээрлик көчөнүн башынан аягына чейин асфальт жол экен. Бул жерде жакын жерде
Bazar бар екен, андан сырткары ушул эле көчөдө көптөгөн мамлекеттик мекемелер жайгашкан экен. Эже, саламатсызбы? Союз канчадан Союз? 3 кило 100 сомдонбу? Пиязчы, пияз. Пияз 60 сом болот абы. Анарчы, анар. Анар 180. Жакшы. Достор, ушул бүгүн биз базар күнгө туш келип калыптырбыз. Базар кызуу жүрүп жаткан кезген пробка, тыгындар, Алабука койканасы. Достор, базардын дайыр кесилишине келдик. Негизи кечинде биз келгенде ушул жерде базар болот деп балдар айтышкан. Анан көчө бош эле болчу. Азыр мынтип толуп калыптыр. Борбор шаар болуп эсептелинбейт экен. Эмнегедир айыл өкмөт экен. Аймагы боюнча чоң экен бирок. Окей. Жайма базар кылып эле, жайып эле сатышат экен. Базар негизи кызуу болот экен. Эске сала кетсем, Алабукада, Алабука районунда 100 000 деген калк жашайт экен. Канча бир жыл мурун эле Аксы районунан бөлүнүп чыгып өзүнчө аймак болуп бөлүнүп калыптыр. Ага чейин Аксы районуна Карачык деп айтышты. Малинанын баасы 1200 сом. Сода кандай болот? Салам алейкум. Кудайга шүкүр, жакшы. Шыпыргылар канчадан акесиздики? Шыпыргылар арзан, 180 сомдон бери этмес. 180 сом ошондо. Жакшы. Мен атайын Бишкектен келдим ушул, бир аз конокко келгем, анан тартып кетейин деп. Келип, бизден мында кабар. Не, базар канча жолу болот жумасына? Бул жерде. Бир марта. Көчөдө эле ушундай соода кыласыздар, анан кетесиздер. Чоң базар ушул жерби? Алып кон чоң базар ма ошо жер? Мындай чоң аянтча барбы базар, мындай базар? Бар. Кайсыл жеринде? Сал пасролду. Анан аянты кичинекейирээк окшойт, эл батпайт окшойт, а? Yo endi ko'chayapti hozir sekin. Sekin. Ko'cha o'tadi. Yaxshi. Bu yerda edi, endi hozir yangi bozor qurildi, yoqqa o'tyapmiz. Bu shipirg'ilar qayerdan o'stirasiz? Shipirgini o'zimiz ekamiz. Egib, sotamiz. Bir bozorda qancha shipirg'i sotasiz? 100 satasizmi? Sekret bo'lib qolsin. Savdoyi sir deydi-ku. Hammasini aytsangiz bo'lmaydi. Savdo olsun. Salomat bo'ling, siz ham ishingizga yegilik. Omadingizni bersin. Rahmat. YouTube'ga chiqaram. Ya. Nega? Sizdi? Tartib qo'ying bu? Eштен солбойт эми. Мен Бишкектен келдим да, сиз тааныбайт эле мен каналым катталуучулары.
Макей. Биздин алыскы Алабука районундагы туугандарыбыз базар күнүнө ушинтип жумасында бир жолу уюштурулган базарда ушинтип содаларын кылып атышат. Карап койсоңор болот, бүтте кайра эле зыянга кетебиз азыр эле. Сиздерге эмне борбордук базар куруп берген эмеспи бул жака? Каяктан мына жолдун бою эле базарда траста эле. Жолдун бою талаш. Базар өзү мурун уюштурулганбы бул райондо? Чоң базар. Чоң базар жок. Чоң базар башынан эле жокпу? Жок, кичине базарлар бар. Ошентип анан жастата ушундай эрип Ушундай былчылдайт экен да. көрүп атасыңар, бүт жайган тоорун кайра эле 50% суу болуп түйүн. Ооракерчилик көп экен да. Ооба. Соода кандай болуп атат эми өзүңүздө? Соода жакшы, Кудайга шүгүр. Райондун баары ушул базарга келет экен деме, жумасына бир жолу. Ооба, ар воскресенье. Шактарын карап берип койсо болмогонмун. Видеону көрүп калса мүмкүн реакция кылаттыр. Ана эми реакция кылса. Реакция болбой реакция болушу кыйын. Макул, ийгилик ишиңизге. Мына достор, ушинтип сатуучулар бир аз абал начарлыгын белгилеп, арызданып айтып жатышат. Мүмкүн биздин видеону Алабуканын башкаруу органындагы жетекчилер көрүп калса, анчамча өбөлгө түшкөнгө аракет кылар. Достор, мына ошентип сиздерге борбордук базар менен таанышып атам. Тротуарга чыгып болот экен, тротуарда бар экен. Мына ушундай. Алабуканын түшүп калат экен. Ия. Аралан түшүп калат. Салам айтпаңызчы мен катталуучуларыма. Түзүк. Бул жакшы иштеп атыр. Биз деле кыбырап туруп эл катары. Молодец. Салам. Мына достор, сиздерди ушундай алыскы Алабука районундагы жумушчу адамдар менен бир аз саламдаштырып атам. Элдер ушинтип эмгектенип, күнүмдүк жашоосу менен күрөшүп атат. Албетте буларга жакшы өбөлгүлөр түшүп берсең, улам жашоо деңгээли көтөрүлүп, дагы чоң сыртка экспорттоо же болбосо жана башка кадамдарга барышат болчу деп мен терең ишеничим бар негизи. Сондуктан базар экономикасын жакшылап өтөш керек колдон келишинче күндөн күнгө. Өзүңүз тартып атпайсыз мына, тартып атам. Талапка жооп бербеген базарды жакшылап тартайын, Өзүңүз бир нерсе сатасызбы? Базарга келдиңизби? Базарга келдиңизби? Эмне алганы келдиңиз? Күнүмдүк ока таштардыбы? Суулардан ушунча өтөт экенсиз да? İyilik. Алабука район борбордук маданият үйү. Анчан
Канчасы негизи светофорго деле карабайт экен. Бургулуп атат. Албетте. Айдоочулук көбөлүп сатып алышкан. Мынтип акырын-акырындан айдап базар күнү негизи светофорго деле көңүл бурбайт экен. Саламатсызбы эже, бул Борбордук эс алуу багыбы? Парк, а? Парк өтө деле чоң эмес экен. Калары көрөлбөй калыптыр. Оюн-зоок салалары. Бамымда жайында жакшы эле иштейт окшойт. Бул жерде бардык эле оюн-зооктор бар экен. Анча-мынча районго караганда алдыда экен десем жаңылышпайм. Достор, бирок сиздер ойлогондой эмес экен. Чындыгында Ала Бука алыс деп мен деле оюм бөлөкчө болчу. Бирок чын-чынына келгенде бул жер 7 айыл өкмөттөн турат экен. Бул райондун борбору дагы Ала Бука айыл өкмөтү болуп эсептелинет экен дагы. Бирок көчөлөрүн дээрлик бардык жагы асфальт төшөлгөн экен. Жана ошондой эле бардык көчөлөрүнүн кесилиштеринде көбүнчө жерлеринде светофорлор орнотулуптур. Негизи эле бул айыл өкмөт жакшы иштейт экен десем жаңылышпайм. Аке, Ала Бука кандай экен анан, жактыбы сизге? Жакаласы, жаман эмес. Ушинтип кыдырып жүрөбүз. Азыр сиздерге мен өйдөдө айтып берткендей жолдордун асфальттарын бир сыра көргөзүп коеюн. Чындыгында көчөлөрдүн дээрлик көп бөлүгү асфальт төшөлүп калыптыр десем жаңылышпайм. Эми азыр бюджети канча экенин билбейм. Мен айыл өкмөткө кирип, бюджети канча экен, канча депутаты бар экен, ошол суроолорду берип жооп алганга аракет кылам. Достор, мен жолду өтүп барат. Иксан коммерциялык эмес кооперативине жолугуп калдым. Өзүңүздөр билгендей, Иксан кооперативи боюнча жабырлануучулар аябай дегендей көп болуп атат. Бүгүнкү күндө кылмыш ишин козгоду. Бирок эмнегедир Ала Бука районунда бар экен. Азыр кирип биз ачык дейт. Бир аз сураганга аракет кылайлы. Бул жактар жабык экен эмнегедир. Ичин жазалгалаптыр. Достор, өзүңүздөр билгендей, Иксан кооперативи мынакей 0%, 10 жылдык мөөнөт менен бекер аласыздар. Канча бир пайызын төлөсөңүздөр, андан кийинкисин бөлүп төлөйсүздөр деген мындай кандай десем шарттар менен үйлөр менен камсыздалган Иксан мына азыр дээрлик Бишкек шаарында жолбозо Кыргызстан боюнча бул кооператив канча деген адамдарды бүгүнкү күндө акчаларын алып, бирок үй менен камсыз кыла албай
анын ортосунда өздөрү түзгөн келишимдердин баардыгын бузуп, канча деген адамдарды үйсүз калтырып атат. Ошол Иксан көрдүңүздөрбү кандай шылуунчулук менен райондорго аштырып, мына Ала Бука районуна да келип калыптыр. Элдин баарын алдап, акчаларын алып, бүгүнкү күндө ушундай кылмыштардын баарын, финансылык пирамидаларын баарын куруп, элди алдап атат десем жаңылышпайм. Ала Букалык достор, эгерде көрүп калсаңыздар, бул Иксан кооперативин телевизорлордон, интернет баракчаларынан, YouTube барактардан көрүп аткан болушуңуздар керек. Ишенбеңиздер буга. Андан сырткары мен бардык кыргызстандыктарга айтам, Иксанга ишенбеңиздер, азырынча ишенбеңиздер, акчаңыздарды алдатып бересиздер. Ансыз дагы бунун башчысы азыр жолук кийинген айым камакта. Аксы районунан түз кирип келген эң биринчи, эң башталгыч жол. Дал ушул жол менен биз кече күнү кечинде келгенбиз. Сыртын жакшы кылып жасалып коюшуптур. Жүрөк жылытарлык экен. Бул жерде алдыңкы спортчуларды коюшуптур. Андан сырткары мектептерде окуп жаткан келечек элдерин айтмак. Алабыз жанагын эң жеткилендик сөз. Адам эң кыйыны күн сайын адам болду. Түрегелди балтагулов. Ар бир адам эли жери үчүн талыкпай иштеп берсе, эланын түгүлүп көрүнбөй сатыраса. Бул жерде маалымат бар экен. Дал ошол маалымат бизге керек болуп жаткан. Достор, айлык жерлер 3100, кайракы жерлер 916, бактар 65 га. Бул жерде пенсионерлер 2271 адам, мүмкүнчүлүгү. Чектүү адамдар 942. Ала Бука айылында 17414 адам жайгашкан экен. Мына достор, ушундай айылдык кеңештин түзүмү, депутаттар жөнүндө маалымат, айыл өкмөтү өзүнүн маалыматын, жана башка маалыматтарды жайгаштырып коюшту. Ала Бука айыл өкмөтү мекеме жаңы курулганга окшош турат. Асты брусчатка, адамдар күтүүчү, жерлер жакшы жайгаштырышыптыр. Милиция будкасы бар экен бул жерде. İçine gir görüylü, açık eken. Akta uyzalı var eken ayıl hükümetin. Ayıldık kengeç kayısından aksa aşkan oldu eken. Salamu alaikum. Ursat mı? Ben kimge gel otam bul jerde ошондо? Kaysı kızmat orun bul? Buhalteriya. Buhalteriya eken ha? Азыр айыл өкмөт жок да, айыл башчы. Өкмөт башчы. Бүгүн эмес да. Бүгүн ошол. Мен конок катары келдим элем, анан бир аз маалымат алып кетейин дедим элем. Кеңеш кайсыл жер жайгашкан? Кеңеш экинчи ташта. Кеңеш экинчи ташта. Экөө бирге экен да. Анда бир-эки суроолорум бар эле, ошого эле жооп берсеңиздер. Могу бюджеттин көлөмү канча, жылдык көлөмү? Бир кыса 95 миллион 700 миң 2023-кө бөлүнгөн бюджет. 95 миллион, а? 95 миң 700 сом болжолу. Бул жер азыр айыл болуп эсептелинеби? Айыл өкмөт болуп. Шаар статусун ала элекпи? Ала элек. Депутаттардын саны 31 экен, а? 31. Сиздерде штат канча штат бар? Жердеби? 29 штат бар общий. Келишим менен иштегендер да бар да? Жок.
29 штат. Юрист барбы сиздерде өкмөттө? Жок, юрист жок. Юрист жок, Бул жерде эмне завод, фабрикалар, нерселер жайгашканбы? Айыл өкмөттө. Жок, завод, фабрика жок. Көбүнчө киреше кайсыл жактардан келет? Негизи подоход салыгынан келип түшөт да бу жерде. Подоходный. Райондун центри болгон үчүн организация көп да. Ошолордун подоход салыгы, киреше салыгы деп коет, ошол нерсени. Ошодон көп. Канча бөлүгү ошодон келип түшөт ошондо? Канча миллион? Почти канча? Жартысынан көп ошол жактан түшөт канда. 50% ошондой кылат. Айдоо аянттар да көп экен, Көп айдоо аянттар. Алардан дагы жакшы эле. Быйыл айдоо аянттан түшпөсө, уларды бир монитор киргизип койдук. Монитор жер салык төлөмөйт. Моратория киргизип койду. Жер салык төлөмөйт. 22-23 болчу. Рахмат. Ошо суроолорду бир аз берейин дедим эле. Анткени бөлөк айыл өкмөттөргө дагы салыштырып көрөйүн дегем да. Бул мен шаардын ичин бир аз бул айыл өкмөттүн ичин кыдырып чыктым да. Анан көбүнө асфальт жол экен да. Бул канча жылдан бери курулган асфальт жол? Мен көчөлөрдүн баардык жагын эле байкадым, асфальт жол төшөлүптүр. Жылына 1-2-3 көчө болот да. 1-2-3 көчө. Жергиликтүү бюджет эсебиненчи. Жылына мисалы үчүн тендерге берип, тендер негизинде баа жылына 2-3 көчө обязательно асфальт болот. 2-3 жылдан бери. Бул азыр могул асфальттардын баардыгы канча жылда төшөлгөн асфальттар? Аркыл бир көп жылдыгы бар, жагын төшөлгөндөрү бар. Канчадай фирма катталган азыр алып кайын? Жок, мен анын боюнча мен негизбейде өзүм иштебейм да. Негиз иштебейсиз? Мен негизбейде иштебейм, просто билгенип айтып атам. Бирок ошону рабочий келип бери иштеген адамдарына точно маалымат алсаңыз болот да. Туура так маалымат алсам. Рахмат, ушул маалымат деле жакшы экен. Рахмат. Бул мекеме жаңы курулду эле? Жок, бул Союз мезгилинен курулган. Реконструкция болгон окшойт, жаңы. Болду. Рахмат, анда ишиңизге ийгилик. Эми таашып коелу. Менин атым Болот. Негизи. Ана мен өзү Токтогул шаарынын депутаты болом. Көрдүм, шаардын ичин баарын бир сыра көрүп чыктым. Жакшы экен негизи. Кандай жактуу өзү негизи. Ана буга жакшы экен, ушу көчөлөр бүт асфальт экен, жакшы иштеп атыптыр да. Мен таң калдым, бу бюджет аябай чоңбу деп. Жакшы. Биздики деле 55 миллионго чыкты бюджет. Анан бирок көтөрүлбөй атат да. Ишканалар жок, сиздерде ишканалар көп окшойт ушул. Жакшы экен. Ийгилик анда сизге. Макул экен. Биз сапарыбыз андан ары уладык. Азыр болжол менен кайсыл жерге чейин барат экенбиз. Өзүңүздөр көргөндөй көчөлөрдүн баары асфальт. Биз шаардын бир кыйла жерлерин айдап, шаардын эмес, айыл өкмөттүн бир кыйла жерлерин айдап басып өттүк. Бар экен, бул жерде 92 бензиндин баасы 59 сом. 50 тыйын экен, достор. Бензин эмнегедир арзандай сезилип жатат. Бишкекте бүгүнкү күнү бензиндин баасы 55 сомго бир аз түшүп калды.
Dostlar, бұл жерде 6 қабатты үй, жаңа үй түсіп отыр. Мұндай көп райондарды түселек десем жаңылышпаймын. Бұл жерге жаңа болған үйлер түсіп жатты. Dostlar, ошентип биз Алабука районунун борборунан чыгып кетип жатабыз. Биз борбордо бардык мамлекеттик мекемелерге мазарларын кыдырдык, жолдорун көрдүк. Кыскасы, көрчү жерлерин баардыгын көрүп койдук. Айыл өкмөт негизи таза, анан бюджети чоң, көчөлөрү тыкан, айыл өкмөттөрдөн экен. Сиздерге ушу менен Алабука район борборунун көргөзмөгө жетиштик. Кудай буюрса, бөлөк шаарлардагы чагылдырып турабыз. Чагылдырганга аракет кылам. Сиздер болсо менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Лайк басып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды ылдыйга калтырыңыздар. Көрүшкөнчө достор. Dostlar, sizlerge Soюз mezgilinde öte popülerdə olan Buratino susuzluğu menen kamsandırıp koyayım. Hazırkı bugündə bu Belarus'da çıkar. Bişkekte dayakay ötörgölü bazı 150 son. Бұл susuzlukta Естер малында, Союз малында төлөнүн insanlar